Салам. Кофе ичесиңби? Салам. Кыязы Дина маектешүүгө даяр эмес окшойт. Чайчы? Динаны башында сөзгө тартуу оор болсо да, ал менин жакшы маектешим болуп чыкты. Мен андан мунун бардыгы эмне үчүн болгондугун түздөн түз сурап отурган жокмун. Ойлонуп жатам. Мен аны үйгө чакырсам, балким ролик жаздырабыз. Билбейм. Макул болор бекен? Байкоо керек. Мен болгону, ал башынан эмнелерди өткөргөнүн биздин билүүбүз. Менин билүүм абдан маанилүү деп ойлоп жатам. Алло. Менин атым Дина. Бала кезимден сүрөт тарпчумун. Мектепти мыкты аяктап, университетке тапшырдым. Анан дагы кибербуллингдин курмандыгына айландым. Жөн жерден. Болгону кыз болгондуктан. Ал эми кыздар сулуу, ийилчек, өзүнө кам көргөн болуусу керек. Эгерде сиз кандайдыр бир стандарттарга дал келбесеңиз, анда эч кимсиз. Алгач соц тармактардагы терс комментарийлерге көңүл бурган жокмун. Агрессия, шылдыңдоолор, уят сөздөр. Мен Муратка бул мүмкүнчүлүк үчүн ыраазымын. Бул мен үчүн, балким ушундай абалга түшкөндөрдүн бардыгы үчүн маанилүүдүр. Силер жалгыз эмессиңер. Мага катуу тийди. Ал тургай суицид тууралуу ойлондум. Жаман болдум. Бул менин жашоомдогу эң жаман жума болду. Мындан ары бөлмөмдөн чыкпайм деп ойлогом. Менин бөлмөм, менин чебим. Ал жактан мени эч ким таарынта албайт. Ушунча адамдар арасында жашап туруп, өзүн жалгыз сезүү кандай азап? Биз бул тууралуу айтышыбыз керек. Мындай темалардан коркпошубуз керек. Бул өтө олуттуу көйгөй. Алло? Ооба, көрүп жатам азыр. Жолугубуз керек.